Кайда кеттиң? 3000 доллар. Мына бизнестен кургалып калды деп ойлоп калам. Эми өтө деле мактаныч эмес го. Илбой эфирге барганда жарам го. Жунго Шинжаңдын Бул жер кыкпа болом да, адашып кеттим эмес. бардыгы оңоло. Ассаламу алейкум, жалпы биздин мактаныч эмес го долбоорубуздун жалпы көрөрмандары жана сүйүп көрүүчү биздин көрөрмандарыбыз, күтүп көрүүчүлөр. Буюрса, мактаныч эмес го дагы да болсо алдыда биздин эстрадабызга өтө чоң салымдарын кошуп келген биздин эстрадабыздын жаркын жылдыздары биздин долбоорубузда. Бул мырза көптөн бери эч жерде интервью бербей, кандайдыр бир мындай кудурети барбы деп коем. Ушул мырзанын клипине түшкөн айымдар сөзсүз болуп кетет да. Мактаныч эмес го, биз жөнөкөй адамды чакырбайбыз бул эфирге. Анан ар бирин келип, монтип айтып эфирде мынанчанчы жыл мынандай ийгиликтерге жетишкен. Анан дагы бул торгойум деген ырдын артынан көптөгөн торгойлорду багып, торгой багып ушундай завод ачкан деп айтпайбыз. Тамаша. Бирок действительно программанын максаты бул мактаныш керек. Эми кандайдыр бир жаман ойдо мактануу максатында эмес. Жакшы ошол жака. үлгү алып, башкалар ушундай умтулсун деген ойдо ушул мактаныш эмес деген долбоорубузду баштайбыз. Нурмат Садыров. Чоң рахмат, ассаламу алейкум. Сиздер куш келипсиздер. Кубанычтамын көрүшкөнгө. Мактаныч эмес го, бирок кош келипсиздер Бишкекке. 3 күндөн бери ушул жактабыз. Ушул жакта келипсиздер. Кубанычтабыз. Ошол мактаныч эмес го, көрдүңүздөр Бишкек жол болдор салып барын оңдоп силер кезин деп. Ошол эфирлерге чыкпай атсыз да, жолдорду Көптөн бери мындай кара жумуш менен мактаныч эмес го, кара жумуш менен иштеп кичине эфирлерге чектөө коюп, көп эфирлерге бара элекпиз. Мактаныч эмес го, ар бир эфирлерге, кээ бир эфирлерге бара бербейбиз. Мактаныч эмес го, биз деле ар кимди эфирибизге чакыра бербейбиз. Биз дагы карап, мындай көптөн бери элге эфирге чыкпай аткан адамдарды карап чакырабыз. Ырдайсыз, ырдагандан сырткары чалдын образын аябай сонун келтиресиз. Эми мактаныч эмес го, анча куудулдар бияк деле калат десең. Жедирди да силердин акыркы концертиңерге. Жок, биз жана акыркы концертибизде ошол чалдардын образын өзү сизди да чакырышыбыз керек болот өзүчү. Эми өтө деле мактаныч эмес го, илбой эфирге барганда жарам го. Мен жарбаган эфир калган жок, сада болой. Ушу сакал менен эле үстүнө бир форма бериш керек да. Анан ошол образ менен эле ырдасаң элестет, ошол образ менен. Ошол образ менен. Ошол образ менен. Айтор биз жарбаган жер калган жок. Жарып эле келатабыз, жарып эле келатабыз. Жарылып кетпеңиз. Камеранын артынан деле элдер деле биз менен кошо жарылып аткан. Деп туруп кемпирче сүйлөп койгонсуң деп. Ошентип туруп элечи. Кандай өнөрүңүз бар ушундай бир образдар? Кемпир келип кеткен турбайбы эфирге? Келип кетти да. Ал сиздин кемпириңизби чоң ата? Ал боштон кемпирим болду эле. Таиландка барганда кемпирим болду. Айтып аткан. Таиландка да баргансызбы сиз? Мактаныч эмес го, бардык. Көп эле жерге бардык. Кай элдерге бардыңыз? Аба, сыр болбосо чоң ата, кайсы мамлекеттерге? Кайсы мамлекеттерге баргансыз? Бир мактаныч аба. Эми баарын эле буйрусун бул эми мактаныч эмес го, Меккеге барып келдик. Буйрусун, бизге да буйрусун, баардыгыбызга. Биз да баралы. 4-7 жуксун. Дубайга барганбыз. Таиландка барганбыз. Биягы Казакстан, Москвага чейин барып жүрөбүз. Ал жак эми Ошко барган. Кытайга барганбыз ада болойн. Кытайга. Жунго Шинжаңдын Шипоңдун үйүндөгү
Шипер. Жанагы Жок колумузда. бадырак чыгарган заводдун өзүнө барганбыз. Ал жакта бадырактар мындай эмес. Бадырак жейсиң. Азыр эми карантинде баардыгыбыз эле айла жакка барып отуруп калдык да. Элдер айтат. Ырас болду ушу артисттерге той жок деп. Артисттер иштеген эч ким жок азыр садоголой. Артист эле эмес. Мен адамзаттын баары иштебей баары отуруп калды. Мактаныч эмес кой, бирок акайып болгонду да билем садоголой. Мына кечтен бери ошондо. Кыргызстанда буйруса бардыгы оңолот. Мен ишенем. Майрам. Майрам менен кимге карады? Майрам деп койду. Бул жак. Кана Майрам. Келечек кең туугандар, мен ишенем. Рахмат. Майрам дегенде сизди карагандай айтасыз. Аны өзү эле мындай мактаныч эмес го да учурдан пайдаланып айта албай аткан нерселериңди айтып, мындай эл көрбөй билбеген калды эле, байкабай калды эле таланттарды деп. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, көрөрмандар, сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Бул чын да жакшы эфир, мен көргөм буга чейинки чыгарылыштардагы. Мактаныч эмес го эми, анан мындай биз деле ушул чыгармачылыкта, өнөр жолунда сиздерге окшоп өнөргө бир өзүбүздүн бир салымыбызды кошуп келатабыз. Бул эми мактаныч деле эмес, негизи го. Эл билет да, эл билип эле атпайбы. Анан мактаныч эмес го, эмне эле бир нерсе болсо эле мактаныч эмес го деп баштабай да. Просто мактанам деп эч ким мактанбайт. Эми мактансак да туура эмес болуп калат. Бул телтейип не деп эле мактанып атат. Мактаныч эмес го, бирок негизи менин Инстаграмда, баракчамда негизи эле чыгармачылыгымда көп негативдүү комментарийлер жок. Жокко эсе. Канча мына мактаныч эмес болсо канча подписчик бар ушу Инстаграмда? Менде азыр 1 миллион 200 миңден ашуун подписчиктер бар. Анан бардык эле үйгө барганыбызда келген конокко дастаркондон алыңыз дейбиз. Ал эми сиз көрүп тургандай биздин 3-7 кукурузалары. Бул кукуруздар биз Максат ака экөөбүз патриотпуз. Сиз да патриотсуз билебиз. Патриот чыгармаларыңыз да бар. Кыргыз элине тартуулаган. Бунусунан да бирди көрүп коеюн. Алып жибериңиз, бул сиз үчүн коюлган. Бул Кыргызстанда иштеп чыгарылат. Өзүбүздүн продукциябыз. Бизде Кыргызстанда. Кыргызстанда. Эгерде ушуну алып жесеңиз, анда биздин Кыргызстандын бюджетине салымыңызды кошкон болосуз. Анда көрөрмандар дагы жакында эле ушундай кимдир бирөөнүн баракчасынан окуп калдым эле. Кыргызстандан чыккан продукцияларды колдонбойлу, өз ошондо бири-бирибизди колдогон болобуз деп эле. Азыр акция болуп атат. Эми азыр буга чейин деле ар кандай кукуруздар жеп жүргөнсүз. Буну жеп көрдүңүз, азыр даамын сезиңиз кандай экен сиздин ой пикириңиз? Эми даам татып көрдүм, даамдуу экен. Бардык биздин кыргыз жарандарга, бир туугандарга сунуштайбыз, өзүбүздөн чыккан эле продукцияны колдонолу эмне. Эми байлык дегенде эле баарыбыз, сиз, биз баарыбыз жумурай журтубуз деле ата-эне, бир тууган, үй бүлөнү биринчи орунга коебуз. Ал баа жеткис байлыгыбыз ар бирибиздин. Бул нерсени уже түшүнүктүү, буну четке алабыз. Өзүңүздүн материалдык байлыгыңызды же болбосо мына сиздин чыгармачылыктан эле тапкан байлыгыңыз барбы, же андан башка бир бизнесмен алды саттыга жакшысызбы, же болбосо бир нерсе чыгара турган сиздин да ушундай бир завод фабрикаларыңыз барбы? Ошолор сыяктуу бир аз маалымат бере кетсеңиз. Мактаныч эмес го, магазиндерди ачтык деп эле. Эми ушул чыгармачылыкта менин оюмча мактаныч эмес го, бирок бул чыгармачылык көптөгөн түйшүктүү эмгекти талап кылат. Ойлобоңуздар, ыр жазса, клип жазса, тааныш билиштен бири бирине сүйлөшүп эле тартып алат, сүйлөшүп эле жазып алат эмес. Бул жерде ошол эле аранжировщиктин, клипмейкердин эмгеги бааланыш керек. Анын үчүн ырчынын ошол болгон каражаттары ошол жака сарпталат көбүнчө. Анан мен ойлойм, эми ушул менин байлыгым ошол өмүрүңдүн жарымына кадыр баркың үчүн иштесең, ошол кадыр баркың сенин өмүрүңдүн жарымына иштеп берет деп коет да. Ошондуктан эң мактаныч эмес го, бирок менин байлыгым бул ушул кадыр барк деп ойлойм. Ушул өмүрүбүздүн жарымына чейин эмгектенербиз. Ал четке кагып койгонго кирип кетти ал. Мындай азыр мындай да, мындай ички дүйнө, жан дүйнө, ошол душа. Менде ошол эле байлык бар эле да. Анда болду бүттү программа.
Токтоп да программа эмне чакырдык деп койдум. Мактана турган деле эч нерсем жок. Жок, азыр мындай кылайлы. Актилек, сен баягы резко суроо берген үчүн может жооп бергиси келбей аткандыр. Может монтип баштап өзүбүз көрсөтүп берели. Мындай жетелесеңер эмди алдырам. Мисалы үчүн Актилек Ош Бишкекке исключительно, мына мен бир мактап коеюнчу, мына пахта коюп, бул автор да передачанын автору ушул да. Эми көркүн мен ачам, мактаныч эмес го, бирок автор ушул болот. Бул Ош Бишкекке исключительно хаммер менен келет да. Мына. Мактаныч эмес го, бирок мага жетпейт экен. Жетпей экен. Мага жетпей калдык. Эмне менен силер исключительно кайсыл автоунааңар бар да, мисалы үчүн? Мен азыр 470 менен келдим. Хаммердин жанында нормально эле болгон эми, мактаныч эмес го. Ал өзүңүз бирок мактаныч эмес го, хаммер бийигирээк болот да 470. Бирок 470 мягкий болот да, ошол жери бары. Жок, силер өзүңөрдүн машинаңар жөнүндө спор болот да, сен бирөөнүн машинасы. iPhone сонун, Samsung сонун дегенде болот да. Жок, мактаныч эмес го. Өзүңүздүкү да. Өзүнүкү жөнүндө болот. Актилек, Сенки да хаммер өзүңдүкүбү? Бир эле автоунааңыз барбы? Меники бирөө эле бар учурда. Мунун телефондо сүрөт, хаммердин сүрөтү өзүнүкү. Менде толтура да. Толтура. Мактаныч эмес го, менде эле экөө, бирөө өзүмдө, бирөө үйдөгүлөр айдайт да. Ана. Батир барбы Бишкекте? Мактаныч эмес го, батир алып апама подарка кылып койгом. Акырындап чыга баштады. Мындай, эми колу ачык балдарбыз го, мындай берешен мындай. Туугандарга, бир туугандарга подарок этип коебуз. Мен тууган болоюнчу анда сага. Келчи. Болду. Биз экөөбүз будан кийин Нурмат экөөбүз тууганбыз. Бишкектен сага анда однокомнатный квартира. Ой, базар жок. Эме Ошко кеткенче десең. Ошко кеткен. Ошого деле шүгүр кылсаңыз азыр. Хорошо. Нормально эле го, Бишкектен Ошко кеткенге чейин. Всё, рахмат. Эми ошол нерсени айтыш үчүн да бир эрдик керек да ар бир адамга. 3 жылга калдым, рахмат. Бирок настоящий эркек экен. Болду. Төлөп коебуз аны. Эми башка дагы бир бизнесиңиз барбы же сиздин агымыңыз жөн эле той, ыр жаатында келе башка агымдар барбы? Кирешелер. Негизи ырдап эле жүрө берип, мындай бизнестен кур калып калды деп ойлобогула, мактаныч эмес го, бирок айтпай турган акырын чакан кичине кыбырап келип аткан нерселер бар. Мындай бир күндө өзүңүз ойлогондо мындай жараткан Аллам берип мындай вау, мынанча таап койдум деп сүйүнгөн күнүңүз болгонбу? Туура. Кудайга миң мертебе шүгүр. Ар бир мындай кыйынчылыктын, эмгектин артында сөзсүз жакшы ийгиликтер жасап коет. Анан мен деле ушул ойлогон жерден ушул жаңы мурда мен сүйгөн менен пайда жок деген ырым менен тойлор барчы. Анда ал ыр болсо медленный, жеңил бийге бийлей турган ыр да. Анан Торгоюм деген ырыбыз чыкканда, популярдуу болгондо ошол чыгарманы негизи ар бир ырымдагыдай эле катардагы ырларымдай эле жазгам. Ойдо жок жерден эле популярдуу болуп, ошол ырдын артында бир 10 күндөн кийин эле баягы тойлормун дагы көбөйө баштады. Ошол учурларда бир күндө $2000 чейин акча тапкан учурлар болду. Аябай жетишпей калган учур, мактаныч эмес го, бирок тойлорго бир күндө 6-7 той, 11 тойго чейин барган учурлар болду. Эң рекордуңуз 11 той. Эң рекорд 11 той болгон. Саат 4-5-терде жентек той, тушоду тойлордон 3-4-өнө барып, анан кечиндеги тойлорго барып, ошентип бир күндө ушу $2000 ашын акча иштеген күндөр болгон. Эми бул ар дайым эле эмес. Бир жол болот да эми деп ойлоп калбаңыздар, эми бирок ошондой учурлар болгон. Күндө табат экен деп ойлогоңуздар, бул бир мындай бир Актилек айтмакчы, айда жылда бир келип. Анда мончо эле канат жайып эле ушундай мактаныч эмес го деген эфирде гана эмес, дайыма эле ушинтип отуруп калмакпыз го. Анан негизи бул эми мактангандык Аллага жакпаган өтө деле жакшы сапат эмес негизи. Анан бул передачанын ушундай өзүнүн шарты ушундай болуп аткандан кийин мактаныч эмес го, бирок ошондо тапкан кирешелердин артында Бишкекке өзүмдүн чоң жеке концерттеримди бердим. Андан сырткары акыркы деле мактаныч эмес го, бирок эң ошол чогулткан каражаттарымдын баардыгын сарптап, жандуу үн менен борборубузга баштан аяк атайын Оштон Муксим деген звукач агабызды Оштон алып келдирип, жатаканасы төлөп, бир аябай чоң даярдыктар менен чоң жандуу үндө концерт бергем. Эң көп же болбосо эң көбүрөөк акча сарпталганы кайсыл, канча сумма болгон? Бюджети чоң клип.
эң бюджети чоң, эми биздин Кыргызстандагы эмебизге тапканыбызга салыштырмалуу расходубуз деле ошондой көп экен. Ойлоп көрсөң, бир клипке мен мактаныч эмес го, бирок ар бир эле ырыма, клипиме көп акча жумшайм, ар бир. Клипте болсо ушул жапысынан акыркы тарткан ушул Кайда кеттиң деген чыгарма тарткам. Чыгармабызга клип тарткам. Ал кай жакта? Ошого бир 3000 долларга жакын акча кетти. 3000 доллар. Бул ошол акча кайда кеттиң деген 3000 доллар кайда кеттиң деген клипти койсоң. Кайда кеттиң? 3000 доллар. Кээ бир ушундай жана кайда кеттиң деген сыяктуу клиптерим аябай чоң расход менен тартылды. Бирок ага аранда арзаныраак 1000 долларга тартылган клиптерибиз ошого салыштырмалуу ага аранда популярдуу болуп кетти. Эң артистке эң важный расход бул кийим-кече да. Ошо кийимдериңиздин эң кымбаты, же болбосо костюмбу? Мактаныч эмес го, могулар деле бүт эле фирменный. Бала фирменный эле кийинет. Могул деле жөнөкөй эмес. Современный бабай экенсиз. А так жаш болгон менен бала нормальный эле фирменный кийинет. Шымыңыз башкача экен, эмне тешине кызыл. Бул анча-мынча чалдарда жок. Ооба. Вообще жок. Анча-мынча эмес, вообще жок ондой чалдар. Вообще көп кишиде жок. Эң кымбат деле. Эң кымбаты. Эң кымбат. Мисалы концертке отдельный сиздер ырчылар костюм жасатасыздар го. Ырчыларга көбүнө ушинтип бергенде мынтип айтышат го баары эле. Мен эң кымбат кийимим алгачкы концертке чыккандагы кийимим дешет го. Кыргызча кийимдерди көп тиктирем да. Жанда ою чиймез менен, Браво 2 деген кинодо да түлкүнүн терези менен жабылган эмелер бар. Ошолор аябай кымбат тигилген да. Канча ошол? Эми аябай десем башкаларга кымбат деле эмес болушу мүмкүн. Бир 40 миң, 50 миңге жакын акчага тигилген. Кымбат эле, мен мындай эле айтып коеюн. Бир жыл ал бут кийимдеринен бери, полный эмелерден бери комплект 50 миңге болуп турганда, полный ошо Эльвира Султангазиева деген эжекебиз тигип берет дайыма. Ишенбесеңер барып суразаңар болот. Барып сурап алгансың да, Эльмира. Ишенбесеңер вешилкасы менен алып келип көрсөтөм десең. О, вешилкасында сендиги бар деп койбойсузбу? Мына канча сом бар жаныңыз? Жанында иште акча салып жүрбөйм. Машинада бар да эми. Машинада бар. Эми акчасы жок жүрбөсөңүз керек. Мен кассирим менен жүрөм да, кассирим бар. Кассириңизде канча сом бар? Кассирден сурап коелу, кассир канча? Канча сом бар жаныңыздарда? Мынак. Машинада 200 доллар. 200 доллар, 14 миң сом. Аны уят болбойт экенбиз, Жакшы. Азыр ошого спор ойнойбуз. Азыр эгер жеңилип калсаңыз 200 доллар таштап кетесиз. Болот. 20 миң. Жок, просто биз карыз кылбайлы деп ошон үчүн сурадык. Нак жаныңарда канча бар деп. Бар. Үзүрүшкеч. Болсо 100дөн эле ойнойбуз да, туурабы? Бул жерде тамга бар, сүрөт бар, фигуралар бар, ошондой. Эң оңою бөлүгү канчалык аз болсо ошончолук оңой. Этап ошентип башталат. Бөлүгү көбөйгөн сайын этап оорлошо берет. Анан ушул любой фигурадан бири экөөнү алып туруп, же тамгадан экөөнү алып туруп, экөөңөр кылабыз. Экөөңөргө коебуз. Кимде ким биринчи жасаган болсо, уттуп. Анда мындай кылалы. Мондай эле кылалы. Жок, мага деле тамга тандап. Сага деле тамга тандап берейин, Т экен. Сага Т тамгасы, мага М тамгасы. Базар жок. Всё, тандап алдык. Сүрөттөгүдөй мы болуш керек. Сүрөттөгүдөй, Кана акылдуумун деп аттың белең, Актылек. Давай уят кылбайм, болем. Акылlı жактан бир аз тайк экенбиз, Акча эсептешейли. Не болуп атасыңар? Туугандар, мына 2 мүнөт уже убакыт өтүп кетти. Мынакей туруптур азыр аракетти кылып атабыз. Кийин болот буягы. Аңтар бери. Аңтар, молодец. Мен жетиштим. Бул деле жетишти. Биринчи болуп. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчилерден болуп мына ушул эфирге чейин эч качан уткузган эмеспиз, мактаныч эмес, бирок биринчи эфирде мына уткузуп атабыз. Мында умный балага жолуп калдыңар го. Бул кукуруза айырмаланып, 3 четинин айырмасы, бул белектери бар. Ичинде оюнчуктар да бар. Ол чоңдорунан, көктөрүнөн балдарга оюнчук чыгат, кызылдарынан кыздарга оюнчук чыгат. Анын ичинде ошол белеги менен сонун даам өзүбүздүн кичинекелерге алып барып беребиз.
Ол жер коюп турайын, бул сиздики. Коюп туралы, жеңил дагы экен алып кеткенге дагы. Алып кетесиз. Удобный. Кызат болгонуз уже Мындай сон турбайбы эфирге келип жөн кетпей, Белек алып кетип, ошо Ошо кыйладан биздин эфир ошондой да. келген адам сөз куруу кайтпайт. Куттуу үйдөн куруу эмне ушун кыскасы ошону. Бул жер кырып койгула, адашып кеттим мен эсе. Эфир кырпайын жок айтып коет. Эфирде таптакыр кырпайын жок айтып коет. Эме жигиттер адашып кеткен жерлерин кырып койгула. Жок. Мен адашпайм, могу адашат. Нурмат аке, ушу жалпы биздин мактаныч эмес го. Долбоорубуздун эмгек жамаатынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Бир айтканыбыз да жок дебей, сунушту четке какпай, өзү негизи көптөн бери чыкпай атам деди эле, анан биздин ушул долбоорубузду көргөн экен буга чейин, ошол жакшы болгон үчүн, элдин жакшы ой пикири болгон үчүн, жаман ой пикир жок болгон үчүн бизге келип берип олтурат. Терең ыраазычылык, чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Буйруса мактаныч эмес годон башка передача чыкпай эле коем. Мен бир эле мактаныч эмес го. Мактаныч эмес го, бирок передача жакшы багытта экен. Бири-бирибизди ушинтип көтөрмөлөп, жакшы сөз айтып, кубантып турган бул пайдалуу, жакшыга адамга жылмаюу тартуулап турган. Адамдын маанайын түшүрүп, бирөөгө негатив айтып тургандын бул эч кимге пайдасы жок нерсе. Ошондуктан ушу жакшы передачаңарга дагы ийгиликтерди каалайм. Атайын силер Ордолуу Ош шаарынан келип ушундай чоң эмгектин артында жаралып аткан эфир. Ошондуктан бул эфирде жөн эле бир көрүп койбой, бир жакшы жагыбызды алып, жаманыраак нерселерибизди жашырып коюңуздар дегендей го. Ошол силерге ийгилик. Эфир бүтүп калды ошондо. Рахмат. Мен кубанычтамын. Жакшы күндөрдө эле жолугалы, аман бололу, бар бололу. Той болсун. Тойлордо эле көп көрүшөбүз го. Ошентип эле Кудай буйруса жакшылыктарда гана көрүшүп, жакшы күндөрдө амандашып жүрө берели. Мактаныч эмес го, ушул бүгүнкү передачабыздын жыйынтыгында буйруса Нурмат мырзанын артынан квартира болуп калды. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Чоң рахмат. Командабыз менен рахмат айтабыз квартирага. Кош. Рахмат. Бир сүрөткө түшүп коелу ушерден анан. Силерге дагы чоң рахмат. Жакшы. Жана кассирде аткан жигит сүрөткө тартып койсун. Келбесиңби? Мактаныч эмес го, бирок мына ушундай кассирлерим менен